Кутман кеч, мен угулуп көрүнүп жатамбы? Мен угулуп көрүнүп жаткан болсом, мага плюс белгисин басып койсоңуз жакшы болот эле. Кутман кеч, мен угулуп көрүнүп жатамынбы? Угулуп көрүнүп жатсам, плюс белгисин басып койсоңуз жакшы болот эле. Кутман кеч, мен угулуп көрүнүп жатамбы? Угулуп көрүнүп жатсам, белги берип койсоңуздар жакшы болот эле. Бүгүнкү түз эфир сакталбайт, ыңгайсыз жер болуп калды, бирок кирүүгө убада бердим эле, кирдим. Бир аз шаң шөкөт музыканын арасында болуп жатат. Сон рахмат анда. Жакшы угулуп жаткан болсо, анда баштайлы. Менен көрүнүп угулуп жатат этең. Сонун чоң рахмат. Анда сабакты баштайбыз. Бул түз эфир сакталбайт. Мен бир аз ыңгайсыз жерде турган үчүн сактай албай каламын. Себеби бул жактарда жарыкка чыгып отурайын десем, баардык жерде музыка, шаң шөкөт. Мен эс алууда жүргөн үчүн бүгүн үйгө жетпедик. Пландан дагы өзгөрүп кетти. Ошон үчүн эфирди сактай албайм. Сатуу боюнча бүгүн сабак түшүндүрмө берип кетейин. Мен бул жакта өзүм жөнүндө тааныштырып кетейин. Мен аты жөнүм Жаңыла Ашимовна. Сатууда онлайнда биринчи чыккан 4 жылдан ашык болду. Онлайнда чыкканым, ал эми офлайнда жүргөнүмө 4 жылдан тоже ашык болду. Биринчи чыкканымда только офлайнда чыгып кеткенмин. Офлайнда жүрүштү мага эч ким көргөзгөн эмес, эч ким түшүндүргөн эмес, бирок бир компанияга келип иштеп калдым. Ошол компаниядан мага сразу эле ошол сатууга чыгууга мажбурий жолдорду көрсөтүштү. Ошол жол менен эле кетип калдым да. Эч ким мага буну айтасың, тиги айтасың, же бир нерселерди түшүндүрбөгөн. Анан ошонун аркасында мен практика сразу эле көрдүм. Андан кийин ошол компаниядан кайта чакыруу менен 3 жолу барып Санкт-Петербург шаарынан окуп келдим. 1 жылдын ичинде жакшы жыйынтыктарды көргөздүм. Андан кийин онлайндын тартибин, офлайндын тартибин баарын үйрөнүп, окуп ошол жактан. Анан мен өзүм ошо сатуучулуктан өзүм команда түздүм, командамдан лидерлерди алып чыктым. Лидерлер да мен аркаман жакшы ийгиликтерге жетишти, жакшы нерселерди алышты. Белек бечпектерден биринчи мен алган iPhone, андан кийинки кыздар дагы iPhone алышты, эжекелер тоже. Алар да көп нерселерге жетишти да. Анан бул эми 3 жыл мурун, 2 жыл мурун болгон нерселер. Анан 1 жылдан ашык мен өзүмдүн ушул онлайн сатууга чыгып, анан офлайнда токтоттум. Кошумча бос жумушту дагы алып кеттим. Анан азыркы күндө ошол сатуу боюнча курстарды алып кирип жатамын. Курстарды биз азыркы күндө академия менен кошо алып барганы чечтик.
Анан сиздерге дагы ушул сатуу боюнча бир аздан болсо да түшүнүктөрдү берип кетейин. Эгерде кимде ким сатууга жаңы киришип жаткан болсо, жазып койсоңуздар болот. Же болбосо сатууда канча жылдан бери сиздер жүрөсүздөр. Анан кимдин кандай көйгөй болсо кичинеден кыскадан кылып жазып кетсеңиздер, мен кошумча кылып айтып кетейин. Сыр болбосо кайсыл компания эле дейт. Компаниялардын азыр баардыгында иштебей калгам, ошон үчүн компанияны айтпаймын. Ал компанияга сиздер барсаңыздар дагы окуп үйрөнүп кетсеңиздер, анда мен кимге сабак берейин деп тамашалап коеюн. Ал компания бул жактыкы эмес эле, чет өлкөнүкү болчу. Мен өзүм 4 жылдан ашык Москва шаарында жүргөнмүн, Москва шаарында иштегенмин. Кутман кеч жаңы кошулгандарга андай эмесе баштадык. Өзүн саткан 9 нерсе бар да. Мисалы, сиздер сатууда кандай кылып жүрөсүздөр, канча жылдан бери жүрөсүздөр, мен билбеймин, бирок бизди окутканда сатууда көп кыйынчылыктар болот, бирок сатуу менен кошо психологияда өзүн өзү эгерде өнүктүрүп кетпесе, өзү даяр болбосо эч качан сатуу болбойт деп түшүндүрүшкөн да. Эгерде сиздер дагы сатуудан психология жактан даяр болбой жаткан болсоңуздар, биринчи түрдө өзүңүздөрдү үчүн өзүңүздөрдү өнүктүрө турган китептерди окуңуздар, мотивацияларыңызды көрүңүздөр, ошондой курстар болсо катышыңыздар, анан барып сатууга киришиңиздер да. Анан сатууга келип алып эле сатуум жүрүшпөй атат, болбой жатат, адам чакырсам келбей атат, же болбосо колумдагы продукцияны сата албай жатам, дагы кандай сыры болот деп напряженный болуп издеп жүрбөңүздөр. Ошол жөнүкөй эле мен сиздерге түрткү берип коеюн, ушул нерсени ачык эле айтыпчы. Убакыт өткөрбөңүздөр да, кыскасы сатууга келген болсоңуздар, биринчи өзүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр. Андан кийин сиздерге айта кетейин, ушул сатууда бизде өзүн чакыра турган, өзүн өзү сата турган 9 эреже бар. Эреже деп да айтпайт, буну кыргызчага которулганда сөз айкашы экен да, бири-бирине элеш аркак 9 нерсе бар да. Эгерде кимдин жанында ручка дептер боло турган болсо, ошол ручка дептерди алыңыздар дагы жазып баштаңыздар. Мен көбүнчө токотер эле жерин айтамын да, мындай айландыра албаймын. Сөздү дагы кечке чейин алпарып жүрө албайм. Ошон үчүн 9 нерсе бар, ошол 9 нерсени сразу жазып алыңыздар, өзүңүздөргө ошол нерсени колдонуңуздар. Биринчиден, эгерде сиздердин колуңуздарда кандайдыр бир сата турган товарыңыздар боло турган болсо, же компанияныкы болобу, крем-срем болобу, косметика болобу, же болбосо кандайдыр бир бадылар болобу, дарылар болобу, массаж болобу, эмне болсо дагы сөзсүз түрдө ошол нерсени түп тамырынан бери изилдеп өзүңүздөр колдонуңуздар дагы. Анан ошону сатууга алып чыкканда, кардарга барганда сөзсүз түрдө сиздер гарантиясын айтыңыздар. Кардар гарантия деген нерсени укканда дайыма ишенимге батат да. Сиздер өзүңүздөр деле карап көрсөңүздөр болот, өзүңүздөрдөнчү. Мисалы, барып базардан бир кийимди аларда, Турцияныкы жуусаң өң өчпөйт, же болбосо бырышпайт, же болбосо да кандайдыр бир нерсесин айтып гарантия деп бере турган болсо, өзүңүздөр сөзсүз түрдө аласыздар, кымбат болсо дагы. Ошондой сыяктуу эле сиздердин сатып жаткан товарыңыздарды 100% кепилдик болбосо да 99% кепилдигине чейин сиздер аны колдонуп чыгасыздар дагы. Андан кийин гана гарантиясын толугу менен айтасыздар. Гарантияны айтканда гана сөзсүз түрдө ала турган кардарыбыз ойлонот. Демек, бул гарантияны берип жаткандан кийин мен анда колдонуп көрөйүн деп, колуңуздагы алган бере турган продукцияңызды сиздер эгерде колдонуп чыккан методдоруңузду ийне жийине чейин айтып бере турган болсоңуз кардарга, анда кардар сөзсүз түрдө алат. Ушул нерсени унутпаңыздар, биринчи гарантия керек. Гарантияны дайыма колдонуңуздар. Экинчиден, бир нече варианттарын бериңиздер. Бир нече вариант дегенде, мисалы, сиздер ошол продукцияны сиздер сатып атасыздар, товарды. Анан ошонун варианттарын бериңиздер. Мисалы, ал продукцияны жөн эле колдонуп кетпестен, мисалы, азыркы күндө бизде сонун кетип атат, Фаберликтен, же болбосо кайсыл бир компаниялардан мыло моющийлер кетип атат, кремдери кетип атат, посуда моющий иши кылса, порошокторуна чейин кетип атат. Базардан алсак, ошол нерсе кайра бизге кайтып келбейт.
бирөөдүн эле товарын сатып алдык, акчабызды бердик, кетип калдык. Ал эми компаниялардан ала турган болсок, кандайдыр бир бизге проценти түшөт, ошол жака жазылып, өзүң катталып, өзүңдүн үй бүлөң үчүн, өзүң үчүн кандайдыр бир товарларды алып жүрсөк, какой-то проценти барып бизге же скидка болуп калат, же болбосо бонус катары түшүп калат. Ошондой нерселерди, варианттарды көрсөтүш керек кардаргачы. Кардарга жөн эле моуну алып кой, моуну ушундай сонун деп мактап сатпай эле, анын кайра кошумча кардарга келе турган варианттарын көрсөтүңүздөр. Сөзсүз түрдө вариантты көрсөткөндө кардар ал нерсеге жабышат да. Жөн эле мен барып бирөөнүн чөнтөгүнө кампайт акча салбастан, оң чөнтөгүмөн чыкканды кайра сол чөнтөгүмө салып берет экен. Анда компанияда мен дайыма алып колдоноюн. Мисалы, порошокту биз постоянно порошогу жок отура албайбыз. Азыр автоматтарда жакшы колдонуп калдык. Баардыгыбыз порошок колдонобуз. Ошол нерселерди кардарга сөзсүз түрдө көрсөтүңүздөр. Үчүнчүдөн, колдонуп көрүңүз деп айтыңыздар. Постоянно попробуйте, пожалуйста деп туруп колуна карматыңыз. Эгерде мен сизге айтып жаткан гарантия ушундай нерселери болбой турган болсо, сиз колдонуп көрүңүз, ошол нерсе сизге результат бербесе. Бирок сиз кардарга берип жатканыңызда ага да бир аз психологический жактан айтышыңыз керек. Өзүңүз настроюңузду бузбастан, түзмө түз ушул нерсени мен колдонуп көрөйүн, мага жакшы туура натыйжасын берет деп ишеним менен пайдаланып баштаңыз деп айтыңыз да. Эгерде ишеним менен пайдаланып баштаса, ал кардар сөзсүз түрдө жыйынтык көрөт. Буга чейин сиз колдонуп сиз жыйынтык көрдүңүзбү? Демек көрөт, ал эртеби кечпи көрөт. Болгону гана туура ыкма менен сиз көрсөткөн жол менен ал пайдаланса да. Анан эгерде пайдаланбай кала турган болсо, ал кийин барып сизге нааразы болуп калат. Болгондо сиз аны контролдоп турушуңуз керек. Берген нерсеңизди кайсыл маалда пайдаланып жатат жана кандай жол менен пайдаланып жатат. Ошол жолун карманыңыз дагы, андан кийин сиз колуна бериңиз. Попробуйте, пожалуйста, ушул товарды алып, же болбосо ушул нерсени колдонуп, андан кийин сиз жыйынтыгы болбой калса айтасыз деген менен сиз колуна карматышыңыз керек. Бешинчиси, сиз ошол алган товарыңызды деп кардарга кайрылып атасыз да, сиз ошол алган товарыңызды актай турган жагын кандай кылып актап берет ошол товар. Мисалы, бир кремди саттыңыз, кремге токтолойлу, же болбосо дагы эмне бар, кимде эмне бар болсо жазып койсоңуздар болот. Ким эмне сатып жатат бүгүнкү күндөчү, ошол нерсе боюнча дагы мисал келтирип кетейин, варианттарын да айтып кетейин да, сиздерге жеңил болсун. Мисалы, кремди колдоно турган болсо, кремдин граммын айтасыз. Кремди кайсыл сезондордо колдонот, ошонусун айтасыз. Үй бүлөдө канча киши колдонот, же болбосо жалгыз колдонсо канча убакка чейин узак колдонот жалгыз өзү, ошончо грамм боло турган болсо. Анан канча сезонго колдонот. Көрдүңүзөрбү, бир эле нерседен канча нерсени айтабыз да, анан алган акчасын айтабыз, кетирген акчасын. Мисалы, ошол кетирген акчаңызга ушунча убакыт колдонгон үчүн актап берет. Эгерде сиз мындай ала турган болсоңуз, ал суюк нерсе кетип калат. Ал эми мындай кыла ала турган болсоңуз, бул коюу, анан өзүңүз пайдалансаңыз мынчага жетет, ал эми мындай болгондо мынчага жетет. Сиз дайыма ошол актай турган нерсе жагын көрсөтүшүңүз керек да. Бизде ушундай жакшы мындай эме бар, түшүнүк бар. Акчам кетип калды, эми буну дегендейчи. Көп суммада төлөп койдум, же кымбатка алып койдум деп ич ачышуулар бар да. Ошондой ич ачышкан кардарга сиз сөзсүз түрдө көрсөтүшүңүз керек. Актаган жолдорун көрсөтүшүңүз керек. Канча ай пайдаланып жатат ал, ошону көрсөтүшүңүз керек да. Сөзсүз түрдө актаган жагын көрсөткөндө биз чуркайбыз. 2 в 1, 3 в 1 дегендер бар го, бизде акция дегендер бар го. Ошол нерсеге аябай чуркайбыз го. Ошондой кылып кардарга дагы ошол нерсени көрсөтүшүңүз керек. Андан кийин 6-чысы, кардарга чогуу айтыңыз. Аракет кылып көрөлү, алып пайдаланып көрөлү, андан кийин жыйынтык чыгаралы. Мисалы, кээ бир айтат го, мен пайдаланбайм, мен башканыкын алып пайдаландым, мага эч кандай натыйжа берген жок деп. Жок, ошондой нерсени сиз токтотосуз дагы, кардарга айтыңыз. Биринчи алып пайдаланып көрөлү, аракет кылып көрөлү, аркабызга же команда түзүп көрөлү, же сиз мага команда болуп көрүңүз. Андан кийин мен сизге бул жолун көрсөтөйүн. Андан кийин сиз менен чогуу мынтип кетели, анан натыйжа чыгарсак, анан жыйынтыктайлы деп шашмалыкка түртпөңүз да, тереңирээк башка нерсе варианттарын көрсөтүңүз. Сөзсүз түрдө кардар келет. Сөзсүз түрдө сиздин командаңызга булар келип кошулат да. 7-чисинде
ошол кардарга түшүнүктүү кылып жеткирип өттүңүз. Ал кардар чечим чыгарыш керек да. Чечим чыгарууга сиз аны өзүнө варианттарын көрсөтүүгө, ушулардын баардыгын толук көрсөтө турган болсок, ал чечим чыгарат сөзсүз түрдө. Себеби сиз канча нерсесин берип жатасыз. Кардарды чечим түртө турган сиздин сөз байлыгыңыз болуш керек. Сиздин ошого бере турган гарантияңыз болуш керек. Сиздин колдонуп өткөн, өзүңүздөн практика жүзүндө өткөргөн, ар бир ички туюңуз менен сезип өткөргөн товардын тастыкталган жагы болуш керек да. Анализ жүргүзүлгөн жагыңыз болуш керек. Ошол жагынан сөз түрдө кардар алыш керек. Кардар чечим чыгарыш керек. Ушул компанияга бара турган болсом, мен ушундай нерсе алатым. Же болбосо ушул товарды алсам, 2 в 1 или 3 в 1 колдонот экенбиз. Же болбосо үйүбүз бүлөбүздө баардыгыбызга чогуу колдонот экенбиз деп туруп түшүнүктөрдү беришиңиз керек. Анан сөз түрдө чечим кабыл болот. Бул жерде эми сиздин өзүңүздүн биринчиден психологияңыз кетет. Кардарды кандай көз караш менен карайсыз? Кайсыл ым менен, кайсыл көздүн ымы менен, же болбосо кайсыл белги менен сиз өзүңүзгө тартасыз. Бул эми өтө терең тема. Азыр бул жакта айтып жеткире албайм мен сиздерге. Ошол нерсе менен өзүңүздөрдү даярдашыңыздар керек. Кардар менен биринчи жолугудан мурда. Андан кийин 8 кызыкчылыктын баарын көргөзүп, клиенттин тарабына көрсөтүшүбүз керек да. Клиент ошол нерсени уттурбайбы, утабы, көбүнчө ошол клиенттин түшкөн жагдайына түшүп алышыңыз керек. Клиенттин кызыкчылыгын өйдө коюшуңуз керек да. Өзүңүздүн сатып эле алып кете турган акчаңызды эмес, ал эми анын выгода жагын, көбүнчө клиенттин выгода жагын айтышыңыз керек. Биринчи выгода бул, тигинчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы, оозуңузду тындырбастан сиз кардарга канча выгода алып келет ошол товар. Ошол жагын көбүрөөк көрсөтүңүз да. Кайсы сезонго колдонот, канча сезонду басып өтөт даже. Бүт баардыгын эгер толугу менен алып бере турган болсоңуз, кардар ойлонуп калат да, экиленбей, ошол нерсени алсам мен мынча эконом кетем. Бизде эконом деген нерсе жакшы ойнойт да, ошол нерсени көбүрөөк колдонуңуздар. Андан кийин 9-чу, андай жагдайда деген нерсе бар да. Клиент экиленип калды, чечимин чыгарды, бирок экиленип турат да, дагы аркасынан экиленип турат. Бирок андай жагдайда деген нерсесинен клиенттин ичинен ойлонуп жаткан нерсесин сиз эгерде психологический жактан аны түшүнүп жаткан болсоңуз, клиент өзү бир жагынан даяр, бирок анын ички какой-то звук келип жатат, ай деп тыйып атат да. Ошол нерсени сезе турган болсоңуз, чечимди сразу алакандан кармап туруп, сиз ошол нерсеге түртүп барышыңыз керек. Бирок анын дагы 3-4 жолу бар да, чечим чыгарууга алып бара турган. Андай жагдайда сиз кардар менен психологический жактан сүйлөшүңүз керек. Кардардын тилин табуу бул психологический жактан көбүрөөк сүйлөшүү да. Ушул жерде суроо келиптир, метрикотажный кофта токуйм, кроссок менен дейт. Метрикотажный токуйм. Демек сиз кышкы бизде кофта токуйт экенсиз, кышкы кофталарды мен түшүнгөн боюмча. Эгерде кышкыга кроссок менен дейт. Курчок дейт. Курчок менен токуйт экенсиз. Анда сиздики сонун, сиздики ручной работа, сиздики өйдө бааланат. Сиз будан сатуудан коркпоңуз. Сиз жайы менен топтоңуз, ошол нерсени жайы менен колуңуздун бошогон убакта бир отуруп канча нерсени токуй аласыз, ошонун баарын токуп чыгыңыз да, сатууга алып чыгыңыз. Аябай сонун кетет. Сиздики ручной работа бул өйдө бааланат да. Мисалы, азыр мен көлдү айланып жүрүп, бир магазинге туш келип калдым. Магазин сыртында эле бир бабушка орус отурган экен. Полный ручной работа, бүт баардыгы гүлдү да. Элдин баардыгы жөнөтүп кете албастан барып бирден кармашып сөз түрдө алып кетишет да. Менга да өтө кызыктуу болду. Мен дагы алыстан бир карап өтүп кеттим. Кеткенге чейин бир айланам депчи. Сиздики аябай жакшы кетет. Сиз бул нерсени сөз түрдө алып чыгыңыз. Ручной работа бунун эгерде түшүндүрө ала турган болсоңуз, сиз кол коңшудан деле артпай каласыз да, тууган уруктан, кол коңшудан, дос жардан деле көп токуп туруп реклама кылып чыгарып салыңыз. Слайд шоулорду кылыңыз, ар бир WhatsApp группаларга жөнөтүңүз, узак-узактарга кетириңиз.
Бизде Кыргызстандын өзүндө эле 7 область бар. 7 областька 7 жагына жөнөтүңүз. Сизде аябай жакшы кетет. Кимдин кандай суроолору бар? Суроолор болсо бериңиздер. Сатууда биринчи эле сиздерге дагы психологический жактан кичине берип кетейин. Сатууда сиздер постоянно болобу болбойбу деген экиленүү бар да, биздин ички туюу сезимибизде, биз менен сүйлөшкөн ички оюбузда. Дайыма сатууда менде болобу болбойбу деген кете берет да ойлор. Ошол нерсени дайыма жок кылыңыздар. Жок болот деп эле туруп кетиңиздер да. Анан бир кызыгы, бүгүн бир эже чайга чакырды, анан аягы жака келип, анан бекер отурбай сиз эмне кыласыз десем, магазин ачам дейт эртең менен дейт. Макул, анда мен магазиниңизде кирип турайын десем, жакшы болбоду, анда мен бүгүн конокко барып келейин деп калды. Макул да аны конокко жөнөттүм, башка коноктор менен конокто болгону. Анан 2 баласы бар экен, лентяй балдар экен, ушунчалык. Анан аларды келип алып магазинде өлө иштеттим. Колдоруна баардык ошо мамасын сатып аткан нерселерин колуна карматып, контейнермен ары чуркатып, бери чуркатып, 4 жолу чуркатыпмын. Алар көрсө бир эле чыгат экен, анан жатып алышат экен, же 2 чыгат экен да көп болсо. Магазинге жардам беришпей калышат экен. Анан мамасы келсе, экөө 2 жактан күлүп атат. Бир баласына жагыптыр. Бизге мотивацияны раса берет экен, чуркатат экен, биз кетип барып канча нерсени саттык деп. Бир баласы болсо иштетө берет экен деп отуруп алып жалып кылып атат да. Бул баардыгы өзүбүздөн да. Анан психологический жактан аларга көргөзүп койдум. Биз эме маякта, анан мондай болот, сен мынтип чык депчи. Анан настрой менен отуруп максат жаздырсам, 9 класс, бирөө 7 класс бала максатты жазышты да. Биринчи жазышты билбейт экен, бир аз окутуп үйрөтсөм, максаттарын коюшту. Действительно, көрдүңүздөрбү, баардыгыбызда ошол жакта психологический көбүрөөк ойнойт да. Ошол нерсени таба ала турган болсоңуздар, кардар менен постоянно сиздерде өсүү болот, постоянно сиздерде сатуу болот. Ошол нерсени көбүрөөк колдонуңуздар. Кимде кандай суроо бар? Эгерде суроо болсо, биз дагы бир 5 мүнөт убактыбыз бар. 5 мүнөт сиздердин сурооңуздарга жооп берип кетейин. Анан биздин өзүбүздө жабык сабактарыбыз бар, ошол жака кирип кетемин. Кимде суроо бар? Суроо болсо бат-баттан жазып коюңуздар. Эфир сакталбайт. Эфирди сактаганга бир аз ыңгайсыз болуп калды, ошон үчүн кимде суроо бар болсо, бат-баттан сурооңуздарга жооп берейин. Жок, 21:00 болчу. Мен өзүм кеч баштап калдым. 22:00 бизде жабык сабагыбыз бар. Баардыгыңыздар менен анда эгерде сурооңуздар жок болсо коштоштук. Сатуу курсунда сөзсүз түрдө ушул сатуу менен эле кетпестен, сатуунун техникасы менен кетпестен, сатуунун психологиясы менен кетебиз сөзсүз түрдө. Биринчи психологияны ойду оңдойбуз, биринчи өзүбүз даяр болобуз, анан кардарды даяр кылабыз биз. Ансыз бизде сатуу өспөйт. Мен Сибир саламаттыгына иштеймин. Товарды сата албайм, айтсам или илешет байт. Айтсам эле ишенип алышпайт дейт. Сибир саламаттыгында кандай кылып сатууну жолго койсом болот? Сиздин өзүңүздө баардык решение сиздин өзүңүз менен иштеш керек биринчи. Андан кийин сатууну жөнгө салыш керек. Бунун бир нече жолу бар. Бүгүнкү күндө сатуунун жолдору көп, методдору көп. Сатып чыксаңыз болот. Рынок болсо ачык. Любой нерсени сатып чыксаңыз болот да. Эгерде анын баалуулугун элге жеткире турган болсоңуз, анда сизде сатуу өсөт.
Балуулугун эгерде өзүңүз сезбей жатсаңыз, анда элге бербей жатасыз да. Ошол балуулугун өзүңүз биринчи өткөрүңүз. Эгер өзүңүз сезген болсоңуз, анда сизде сөз байлыгы аз, сизде сүр бар, сиздин өзүңүздө какой-то бир тормуз кылган иш жагдайыңыз бар. Ошол нерсени карап чыгыш керек. Кардарлар бар, бирок аз. Ооба, кардарлар бар. Менде деле кардар аз, бирок сатуу кетет. Бирок менин башка жактагы бизде окуп жаткан кызыбыз жазып атат. Курска келиңиз, билим алып, сатууңузду жолго кое аласыз дейт. Мына уже бизде канча буйруса ийгиликтер жаралды. Сатуу курсуна келип, сатуу курсунда бизде ачык эле сүйлөшүү болот, ачык эле сабактар өтүлөт. Анан таңкы марафондор сөзсүз түрдө берилет. Постоянно биздин ойду өзгөрткөн таңкы марафондор. Кстати, мен айтып кетейин, ушул таңкы марафон мени дайым алдыга жылдырган. Дайым контролдоо үчүн өзүңдү машыктыруучу, өзүңө мотивация берүүчү жагдайыңды издеп табышың керек. Ошол нерсе боюнча анан бизде дагы сабактар бар. Эгерде ким окуу канча дейт, канча турат дегениңиз окшойт, окуу баасы өтө эле кымбат. Мен 3 жолу барып Санкт-Петербургдан окуп келдим, 7 күндөн болуп. Бул бааны мен жөнөкөй эле кылып коюп койгом. Өзүмө сатуу менеджерлер керек болгон үчүн биринчи ачканмын, кийин академия менен келишим түзгөндөн кийин анан минимальный эле бааны коюп койдук. Бирок кийин барып бул баа өсөт. Азыр биринчи потокту 1000 сом менен эле окутуп койдук акция менен. Азыр баасын 3000ге которуп жатабыз. Эгерде кайсыл группадан келген болсоңуз, ошол группадагы кыздарга байланышыңыз, сизге кыздар ошол жакта түшүндүрүп берет. Анан акция бизде жарыяланган, кыздар билишет бардыгы. Ошол жактан сизге дагы толук маалымат беришет. Кайсыл группадан келсеңиз, ошол группага кайрылсаңыз болот. Бизде бул жакта да менеджер кыздар отурушат. Анда эмесе кимдин дагы кандай суроосу бар, сурооңуздар болсо, сурооңуздарды бат-баттан берип алсыздар. Анан бизден сабактарды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакты сактай албай калдым. Дагы кимде суроо бар? Суроо болсо сурооңузду атыңыздар. Ким кайсыл компанияда иштеп жаткан болсо, кандай кыйынчылыктар болуп жаткан болсо, эгерде бир жыл бир жерде отурган болсоңуз, анда сиздин өзүңүздө решение. Эгерде 6 айдан бери отурган болсоңуз, анда өзүңүздүн решение. Же болбосо бир толкунда өйдө чыгып барып туруп, кайра ылдыйга түшүп кеткен болсоңуз, кайра өйдөгө чыга албастан жарымынан кайра аркага кайтып жаткан болсоңуз, анда бул дагы сиздин өзүңүздөн решение. Качан гана сиз өзүңүздөн решениени тапмайынча, сатуу эч качан өспөйт. Эже эфир сактап бериңизчи дейт. Сактап берейин, анда бир канчага сактап беребиз? Көпкө чейин сактай албайбыз го бул эфирди. Болгону баягы жагдай мондай болуп калган үчүн, караңгы машинанын ичинде өтүп аткан үчүн бир аз ыңгайсыз болуп атат өзүмө. Номер калтыргыла, бул жакта бизде менеджер кыздар отурушат. Кыздар аябай сатууга жакшы. Булар кыздардын өзү менен деле сүйлөшүп сатууга кирип кетсеңиз болот да. Мисалы, биздин кыздар азыркы күндө сопровождениега даяр болуп калышты. Сизди жөнөкөй эле бир проблемаңызды чечип коюшат да. Бул кыздар менден канчадан бери билим алышат. Булар өздөрү уже мотивацияны өздөрүнө беришет, өздөрүнүн алган билимдерин өздөрүнө колдонушуп атып, жакшы натыйжаларды алышты. 1 сутка сактап бериңиз дейт. Макул, анда 1 сутка сактап коелу. Эң сонун азаматсың дейт. Чоң рахмат. Бул жакта номер калтырды. Ушул номерге байланышып коюңуздар. Анда барыңыздар менен коштоштум. Анда буйруса биздин жабык сабактан бүгүн көрүшөбүз. Ошол жака кириңиздер.